күндөн коргоочу каражаттар. Негизи эле азыркы ушул мезгилде күн абдан чыгып аткан мезгил. Ошон үчүн адамдар эс алып жүрүшөт. Бирок күндүн зыяндуу дагы, пайдалуу дагы нурлары болот. Кантип күнгө туура күйүш керек. Азыр эми кээбиркилери мисалы үчүн териси түлөп кеткенге чейин күйүшөт. Андай кылган туура эмес. Биринчи орунда биз кремдерди, ар кандай кремдерди колдонсок болот күндөн коргоочу. Мына крем арзан эле. Канча 250 болуш керек. 2 жыл мурун алгам. Азыр бул эмне дейт? Крем против загара, отбеливающий, препятствует образованию пигментных пятен дейт. Отбеливающий болгон болсо, негизи күн чыккан жай мезгилинде чак түштөрдө бетке агартуучу каражаттарды, пилингдерди койбой туруш керек. Пилинг кылганда, агартуучу каражаттарды кылганда силердин клеткаңар, бетиңердин клеткасы ачылып калат дагы, күнгө күйүп калат. Бетиңер ак болгон болсо кийин такыр агарбай калат күнгө күйгөндөн кийин. Ошон үчүн азыр мен буну сунуштабайм, өзүмдүн жеке оюмчу. Мен алгам, мындай алгамын. Срогун канчанчы жылга чейин экенин да карап алыңыздар. Буну окуйм. Легкий крем антиоксидант с комплексом витаминов и солнцезащитным эффектом для молодой чувствительной кожи. Защита от ультрафиолета. Ушуну алгамын мен. Кичинекей эле экен, бирок сүткө окшоп жатат. Бул С, Е, B6 витаминдерди бар. Кокосовый маслосы бар экен. Бул наносит кончиком пальцев по массажным линиям на коже лица утром. Кремдерди колдонуш керек. Неге азыр күнгө күйүш керек деп мен кеңеш берем. Себеби негизи эле күнгө күйгөн бул пайдалуу да. Күнгө күйгөндө витамин ошол D пайда болот. А витамин D болсо биздин организмде кальцийдин сөөктөрүбүзгө жакшы сиңишине жардам берет. Биз мындай витаминдерди аптекадан албай эле биз күндөн күйүсөк, жайында күнгө күйүп алсак, ошо пайдалуу болот. Бул витаминдер синтетические витамины деп коет. Химиялык жол менен жасалган да. Эми буну мен оң дагы терс да деп айта албайм. Кээбиркилер айтышат, эгерде бул синтетикалык болгон үчүн ушуга көнүп калса, организм баягы тамактан сиңген кальцийлер сиңбей калышы мүмкүн деп дагы айтышат. Менин оюмча, бул боюнча мен эми бул химия жаратылыштан биз күн тийип аткан күнгө бай өлкө болгондуктан биз мындайды билбейм, башка күн тийбеген өлкөлөр алса болушу мүмкүн. Мен мындайды жеке оюм кыргыздарга күн тийген күндүү өлкөдө жашаганда мындайды албай эле коюш керек го деп ойлойм. Бирок жаш өтүп кеткенден кийин организмге кальцийдин сиңиши, тамактын сиңиши жайлап калат да. Ошондо колдонсо билбедим. Анда деле күнгө күйүп, спортуна машыгып, неме кылганда жашоого дейм да, оригинал. Сөзсүз түрдө очки тагыңыздар. Күндөн коргош керек. Эгерде күндүн желкабыгына күндүн нуру тийген болсо, көздүн ичинде эт өсүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн көздүн чекелерине дагы, аялдардын көздүн чекелерине дагы сактайт. Бетиңерди сакташыңар керек. Себеби биздин бетибиз мындай терилерибизге окшош эмес да. Кышын жайын биздин бетибиз дайыма ачык болот. Кышында суукка кетет. Биз көйнөк кийгизип кое албайбыз да бетибизге. Башка денелерибиз жабык жүрөт дайыма. Ошон үчүн биз бетибизге жайында күнгө күйгүзбөй эле коюш керек бетибизди. Загар кылбаш керек. Бетибизге кайрадан күндөн коргоочу кремди колдонуп, шляпа кийишип, анан кийин кепка кийип жүрүшүңөр керек. Көчөгө чыкканда да башыңарга моундай бака жалбырак. Бака жалбырак. Ушу бака жалбыракты коюп алсаңар болот башыңарга. Анан кийин мындай эле бул синтетика эмес, ХБ материалдан, чүпүрөктөн жасалган маска. Ошону бетиңерге таап алсаңар да болот. Ушундайдан. Эгерде аба мурдуңардан чыгып, бетиңерди суу кылып нымдатып десеңер, могул жерин мындай кылып тешип койгула болду. Бул сактайт. Анан баягы эңкейип иштегендер болгон болсо, бети дагы эңкейген сайын бет ылдый түшө берет. Ошон үчүн
бул дагы мындай кылып бетти булчуңдарын тартып турат да.